Жакында эле 1200 тонна мөмө жемиш бата турган ири муздаткыч Ноокаттын Байыш айылында ишке берилди. 2 сомдон сактап беребиз. Килограмм 2 сомдон. Айына. 1 килограмм алманы 2 сомдон. Азыр Ноокаттагы 300дөн ашуун багбан фермерлер бир кооперативге биригип, мөмө жемиш багып, аны экспортко чыгарууну ийине жибине чейин үйрөнүүдө. Максат чет өлкөлүк кардарлар баглаган мыкты сортторду өстүрүү. Фермерлер ушул кооперативдин базасында окутулат. Алар кандай кылып сапаттуу алманы өндүрүш керек, кандай кылып жер семирткичтерди, пестицидтерди колдонуш керек, чтобы алманын сапаты, керектөөчүлүк сапаттары жакшы болуш үчүн и жыйынтыгында баягы акыркы келип кымбатыраак сатып көбүрөөк киреше алышты үйрөнүшөт дыйкандар. Иштин көзүн жакшы билгенден кийин алар өстүргөн алмасын экспортко жакшы баага чыгара алышат. Бул жагынан USAID уюму каржылык жана техникалык жактан жардам берип, мөмө жемишти баккандан тарта сатканга чейин жаңы стандартты ушул жерге киргизүүдө. Азыр дүйнөлүк эл аралык Global Gap деген стандарт бар. Ошол боюнча дагы биз окутуп, ошол стандартты ушул жерге киргизели деп жатабыз. Анын жыйынтыгында алманын сапаты дагы, алманын коопсуздугу дагы, анан жакшырат дагы бул кооператив чет өлкөлөргө экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындай стандарт алма сакталчу жайда толук ишке кирсе, бир гана Ноокаттагы эмес, бүтүндөй түштүк аймактагы багбандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Бизде азыр эгер биз могу Global Gap деген стандартка кирип алсак, бардык сортторубузду, биз сыртка Европаларга, мисалы, Кыргызстан алмасы десе, кайсы компания Ноокат алмасы карашат, Global Gap стандарт, европейский стандартка жооп берет. Да, болду, сразу кое бере беришет. Аякта зеленый коридор. А эгер биз андай стандартка жооп бербеген нерсени алып барсак, биз даже Россиядан да өтө албай калабыз. Кооператив логистикалык борбордун курулушун ийгиликтүү бүтүргөндөн кийин USAID'тин Агросоода долбоору аларга 7 миллион сомдон ашык муздаткыч жабдууларын алып берген. Бул багытта мамлекет дагы абдан жакшы көңүл буруп жатканы айтылды. Мына азыр биздин жаңы президент Садыр Жапаров кандай сонун агрого көңүл буруп атат мисалы. Биз азыр burada өзүбүз ойлогон нерсени бизден мурун президент өзү ойлонуп давай деп атат да. Минсельхоздун ичинде канча майда организациялар бардыгы келишип кандай жардам керек. Эгер жумуш орду таба турган болсоңор биз жардам беребиз. Бул деген бул мамлекеттик политика. Бул биздин 100% бутубузду, колубузду көтөрүп колдойбуз да. Ушунчалык бизге жакшы жардам болот. Кооперативге бириккен багбандар кластердик өнүгүү жолун тандоо менен бул тармак жакынкы жылдары Европа рыногун багындырат деп бекем ишенип турушат. Айжамал Болот кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.